Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу бир туугандар, амансыздарбы? Биз бүгүн Красноярскидебиз. Негизи мына Pridex компаниясында 3-чү жолу чагылдырып жатам. Ноябрда Москвадан чагылдырганбыз, декабрда мына Красноярскке келип тартканыбызда 350 000 просмотр болуп, 6-7 000 лайктар басылып, аябай көп бир туугандар келип иштеп жатышыптыр. Негизи эле 10 жылдап, 15 жылдап иштеген мекендеш агаларыбыз дагы бар. Алардан дагы интервью алууга аракет кылабыз. Ошол трудовой договорлор берилген үчүн, жатакана тамак аштары бекер болгондугу үчүн ушундай таза ушундай жумуштар тартууга аракет кылып атабыз. Иштеш, иштебештик ар бир адамдын өзүнүн иши туугандар. Чагылдырып чыгарсак эле сен андай кылдың, мындай кылдың жазбаңыздар билбей. Иштеп жаткандар болсо, мурдаки иштегендер болсо, өз ойлоруңуздарды жаза кетиңиздер. Аягына чейин биз менен чогултуруңуздар. Жатаканасыны, тамак аш жеген бир туугандар тамактарыны эмне жумушчулар керек, жерине чагылдырууга аракет кылабыз. Каналга катталып кетиш эсиңиздерден чыкпасын. Всем добрый день. Меня зовут Катерина. Я специалист по обеспечению и размещению персонала в компании Pridex. Компания Pridex находится более 15 лет на рынке. В нашей компании работают более 4000 человек. Сейчас мы находимся в Красноярске на объекте Русгидро. В данный момент нам требуются рабочие по всем строительным специальностям. Мы набираем электриков, механиков, маляров, плотников, разнорабочих, слаботочников. Также сейчас у нас открыты вакансии для девушек. Мы набираем на вакансии маляров и уборщиц службы клининга. Так что, девушки, мы вас ждем, тоже к нам приезжайте. Средняя зарплата у нас от 70 до 150 тысяч рублей, в зависимости от специализации, квалификации и разряда. Мы помогаем с оформлением документов, предоставляем бесплатное общежитие в шаговой доступности от объекта. Также предоставляем бесплатное трехразовое питание, завтраки, обеды и ужины. У нас 9-часовой рабочий день и час обеда, который оплачивается. Мы оформляем по трудовой книжке и по договорам. То есть у нас официальное трудоустройство. Зарплата 3 раза в месяц на карту. Также мы выдаем инструмент и спецодежду. Приезжайте к нам, мы вас очень ждем. До встречи. Ассаламу алейкум. Мушмага, иштер жакшыбы? Жакшы. Канча жылдан бери иштейсиз? 2016-дан бери иштейбиз. Бул фирма менен жумушта. Айлык кандай болот? Айлык айына 3 жолу берилет. Официальный түрдө зарплатасы убагы менен берилип атат. Айлык айдын аягында и айдын ортосунда и аванс болуп түшөт. 3 жолу тишкен. 100 барбы? 100 иштеген адам 100-100дөн жогору түшүрүп атат. Иштеген адамдар. Келип бул жактан мисалы эч нерсени билбей эле үйрөнүп кеткен адамдар барбы? Силерге эч нерсе билген адам керекпи? Иштесе мисалы колдон аракет эми эч ким деле мисалы үйрөнүп деле келбейт Россияга мисалы. Үйрөнгөн адам келбейт депсизби? Ошолдон эми мисалы колдон келбеген адам деле келип туруп иштеп мисалы көтөрүлсө болот. Биз өзүбүз деле данөлөй баштаганбыз. Эмне үйрөндүңүз эми сиз ошол стройкадан? Бүт жагын мисалы плотниктин бар жогун билем, гипсокартон, шпаклевкасы, башкасы. Өзүм жеке мисалы өзүм алып өзүм иштей берем. Корпустан башка жерлерин деле болсо. Булан сырткары. Көз жетет уже. Жетет. Жумуш негизи кандай? Оорбу, жеңилби, негизи тамак аштары сизге кандай устраивать этеби дегендей? Эми тамак ашыдан кичине балдар наразы болду, бирок тамак ашы нормальный убагында алып келип берип атат. Атакта жумушка келсек, жумуш ичкериде, жылуу жерде, мисалы бизге кылып аткан ушунча жылдан бери иштеп атабыз. Мага мисалы лично мага жагат, жакшы. Потому что сыртта эмес, жылуу жерде. Элдин баары футболка чыган мисалы кышында деле иштеп жүрөбүз. Ишиңиз ийгилик. Рахмат.
Ассаламу алейкум. Иш илгери болсун. Кандайсыздар? Иште атасыңар? Иштер кандай? Кудайга шүкүр. Биз дагы рекламага келдик. Кышта келдик эле, билесизби? Иш кандай болуп атат? Канча жылдан бери иштейсиз? Bu Кандай жалыптар бар? Жалыпlarımız yo'q. Bu firmada 4 yildan beri ishlaymiz. Hammasi yaxshi. Moskvada ishlaganmiz 3 yil. Mana Krasnoyarskda kelib shu firmada Pridex'da ish boshlaganmiz. Mana 4-yil mana Krasnoyarskga kelib ishlayapmiz. Siz ne jumush atkarasiz? Biz ventilyatsiya ishlari bilan qilamiz. Issiq havo, sovuq havolar bilan shular bilan zanimatsiya qilamiz. Mana bular ishchilarimiz, hammamiz birga ishlaymiz. Kollektiv yaxshi. Hammasi ishchilar bo'lsa kelsin, o'rgatamiz. Qayerdan bo'lasiz aka? Biz O'zbekistondan bo'lamiz. O'zbekistondan. Mana Qirg'izistondan, O'zbekistondan, Tojikistondan hamma yurtdan odamlar bor. Hammasi kelishyapti, o'rgatyapmiz. Ishchilar bo'lsa kelsin, o'rgatib, самое главное o'zida jilana bo'lsin, ishga jilana bo'lsin. Oyliklarimiz yaxshi. Mana yaxshi ishlagan bolalarniki 110 minggacha oyligi chiqyapti. 110 minggacha chiqyapti oyligi. Oylik ko'tarildi dema? Oyliklari yaxshi, oyliklari ko'tarilgan. Самое главное odamni o'zida. Xohlov kerak. Xohlashga, jilana bo'lsin. Shunday. Sizda-chi, jumush qanday bo'ldi keldingiz ağa? Ishlar yaxshimi? Qanchadan beri ishlaysiz? Men kelganim 6 oy bo'lib qoldi. Ishlab o'tamiz shu. Siz video rolikni ko'rib kelmadingiz bile? Rolikni ko'rib kelgan. Ha, video rolikni ko'rib kelgansizmi? O'zim men bu yerga kelgan bo'lchim Murundachi. Ha, kelib ketib ishlaysizmi? Yo'q. Men bo'lak ishga kelgan bo'lchim bu yerga. Ana bu yoqdan reklamasini ko'rib kelgan. Rolikni ko'rib kelganim. Ishlab o'tamiz hozir yaxshi. O'shal videoda o'g'laylar ekanmi? Videoda yaxshi. Yaxshi. Alhamdulillah. Jumush yengillayapsizdiki qanday? To'g'ri bo'ladi. Yengil bo'ladi. O'ng'oy qatishasizmi? Chidasanglar ish bo'ladi-da. Qancha oylik olyapsiz? Sir bo'lsa. Realni aytib bering. 320 dan olayotganman, hozir 380 olam. Oyna qancha bo'ladi shunda? 80 90 ming, 90 mingga, 95 minggacha. Qanday bormi? Qanday bor? 6 ishdan bergan dem olam. İşiniz iyi. Yaxshi. Assalomu alaykum, qandaysiz? Alaykum assalom, yaxshi Jumur. Qancha oydan beri ishdaysiz? Jumush bo'yicha o'z o'zingiz aytib berasiz. Men bu Pridex'te 2021-yildan beri ishdayman. Ishlaganimga 3 yil bo'lib qoldi. Shu kasbni bitgan, shu kasb orqali shu kompaniyada ishlab kelaman. Spesial ekansiz-da? Bardi, oyliqlari yaxshi, zadержкасы yo'q. Hozirgi bu yoqda Krasnoyarskiy shaharına komandirovkaga keldik. Bu yoqda jataxona, 3 mal tamoq ashi degan oyliqlari yaxshi. Qancha olasiz? Yaxshi bo'lganda. O'zingiz Ayına 90 ming, 80 ming, 100 minggacha. Jataxona tamoq ashi ekan. Bo'lgan uchun jataxonalarimiz tamoq ashi бесплатный. Бесплатный. Бардығы жақсы тамақ аштары первый, второй беріледі. Бардығы жақсы. Келіп іштесеңер болады. İşiniz игілік. Рахмет. Қандайсыз? İşleriniz жақсы ба? Жақсы. İşте атасыз ба? Жақсы іште атасыз. Кирпич құяткансыз бұл жерде? Ооба. Жумуш қандай? Қанша жылдан бері іштейсіз? Жумуш бойынша айтып Мен бересіз. былтыр декабрдың башында келгем. Адам бері іште атабыз. Жерде эле іште атабыз. Жумуш қандай екен негізі? Жумуш негизи жакты эми жаңы келгендер бир аз көнө албай 1-2 айдын ичинде көнүп кетесиң. Жаккан үчүн иштеп атабыз ошо. Айлық қандай болот ата? Сыр болот. Айлыкты 85 миңге чейин берет. Эми ал 4 күн эз алабыз, ал кошулбайт. 6 бир. Анан кетип калган балдардын деле айлыгы артынан салып жиберип атат, мындай алдап кетмей, жандай кидала деген жок. Ошон үчүн 2 апта сайын аванс берип турат. Ошо айлыгына ишеничтүү да, берден сааттын иштеди, берилет. Турдой договор алдыңыз? Барын берди, өздөрү жазап берди. Документ жагынан кыйналбайсың, барын өздөрү бүтүрүп берет, келсе. İşiniz игілік аға. Алла разы болсын. İşte атасызбы? İşтеріңіз қандай? Тынсызбы? Жақсы. Қанша жылдан бері істейсіз? Айлық қандай болтат? Мен ушу 2016 ишке киргем, ошондан бери иштейм. Айлык эми стабильный. Мурун эми инфляцияга жараша да. Мурун азыркы караганда азыраак алчу элек. Эми азыркы инфляцияга караганда көбүрөөк алабыз. Қанша жылдан бері иштейсіз? Мен 8 жылдан бери иштейм. Уверенный эле айлыктары? Айлыктар уверенный.
айлықты 3 бөліп береді. 2 жол аванс, анан 3-сін айлық. Жатақханалар қандай? Жақсы элеби? Жатақханалар жақсы эле, ушу таза. Жумасына баягы шешептерди алмаштырып берет. Полду күндө тазалап жууп кетет. Тазалыктар карайт. Тазалыктар таза. Айлык кандай болду атага ошондо? Азыр ушул моментте айлык жакшы эле. 100 барбы? 100 бар. Эми колуңан келген ишке карап, мастер балдар 400 алат саатына. Сиз эмне жумуш аткарып азыр? Мен бул жерде плотник гипсокартонщикмин, азыр бул жерде каркас алып чогултуп атабыз. Гипсокартон даярлап атабыз. Ушу бул жерде баарыбыз ынтымактуу бирге иштейбиз. Өзбек, тажик, кыргыз, орус Бардык улут бар. Бардык улут бар. Аябай жакшы. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Рахмат сизге да. Учурда ашканасындабыз. Бүгүнкү обедке суюк тамак келиптир. Салаты менен, анан картошка наке. Ак нан, кара нан, мына ушундай кылып 2 кусок берилет экен. Бул жакта чайлар берилет, микроволновкалар дагы бар. Ашканага учурда бир 30-40 адам отуруп чай ичсе болот экен. Калоочулар үйдөн алып келет экен. Бул жерден жегендер дагы бар экен. Булагабыз мисалы үйдөн алып келиптир, алып келиптир. Ассаламу алейкум. Кытадасыздарбы? Дамдуу болсун тамагыңыздар. Тамагына жал көп экен, ачык эле. Атак жумуш жакшы эле экен, а? Жакшы. Канча алдасыздар? Айлык кандай болду? 70 миң, 80 миңге чейин. Канайлар эмне? Кандай васы сен абы кандай? Сизче, сиздики кандай? Меники 80-90. Семени окшойсуз да бул жакта? Семени келгендер дагы барбы? Башка жакта иштеп жеңебиз. Бар эле семени кетирдик. Бул жерде негизи квартира табып жашаса дагы болот, мындай келип, общагасында эмес деп. Канчага тапса болот, шеф? Мен 10,5 мың төлөп жашайм. Жалгыз жашайсызбы? Жалгыз, бир комната. Ишке жакын эле? Жакын. Центрде иштейт экенсиңер, да силер? Мен общагасында жашайм. Общага. Жумуш устраивает, короче. Кроме тамак дегендей. Жакшы. Ишиңизге ийгилик. Жакшы экен. Көрүп турам бул жерде бардыгы ынтымакта, жылмайышып, бардыгы маанай жакшы. Мына ушундай. Бул жакта да бир көргөзүп коеюн эле. Микроволновка ушундай болот экен. Келген тамактарды ысытып жейишет бул жерде. Көргөзүлгөндөй эле жанагы киптоптор турат бул жерде, термостар дегендей. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Жакшы, рахмат. Иштеп атасызбы? Иштер жакшыбы? Канча айдан бери иштейсиз Прайдексте? 1 жылдан бери. 1 жыл болдубу? Канча алып атасыз? Сиз сваркада иштеп эткенсиз, көрө калсаңыз керек. Сваркада жакшы, рахмат. Канча бир 100 барбы? 100 бар. Бул жактан үйрөндүңүзбү сварканы? Сварканы шереке ургандык. Канча айда үйрөнүп кетсе болот экен? 3 ай болуптан сварка өткөн. Профессионал сварщиксиз азыр. Болар, жакшы, рахмат. Жакшы, ишиңизге ийгилик. Рахмат. Эжеке, иштериңиз жакшыбы? Иштеп атасызбы? Канча жылдан бери иштейсиз? Почти мына 10 жыл болуп калды. 10 жылдан бери иштейсиз? 10 жыл болуп калды. Эмне жумуш аткарасыз бул жакта? Изоляция оройм. Мына сантехниканы, вентиляцияны, ушу изоляцияларын оройбуз. Жумуш оор жеңилби кандай? Жумуш жеңил. Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр, жеңил эле. 10 жылдан бери жашасаңыз, квартирада жашасаңыз экен. Квартирада жашайбыз, биз семейнийбиз, бала чакам, бардык эжем, жолдошубуз барыбыз ушул жерде. Тууган уруп менен. Тууган уруп менен. Кыргыздар көп окшойт негизи бул жакта. жакта. Бул жерде кыргыздар көп. Аябай фирмабыз эле жакшы. Айлык убагында берилет. 3,4 рет берилет, айлыкты түшүрөт. Ошо шүгүр. Зарплаталар кандай? Канча алып атасыз? Зарплата Кудайга шүгүр 80 миңден 100 миңге чейин зарплата берилет. Балким жумуш издеп аткан эжелер болсо, келип сизге кошулуп иштесе, кандай издегендер болсо? Издеп келгендер болсо, баары кел иштесин. Бул жерде алдабайт, Кудайга шүгүр, жакшы убагында берилет, тамак ашы берилет, ичим ал. Раздевалка бөлөк болобу аялдарга? Кандай болот? Аялдарга раздевалкасы бөлөк болот. Эгер жатса, общежитиядан бөлөк болот, же кандай болот? Жок, аялдарга берилбесе керек, ушу эркектерге берилет да. Анан аялдарга квартирага бөлөт, бирок акчасын төлөп берет. Квартиранын акчасын төлөп берет. Жакшы экен. Фирма 6 миңден берет. Ишиңизге ийгилик эжеке, тынч болуңуз. Рахмат, жок. Всем привет. У нас механический участок, все стабильно. Большой объект. Уже 1,5 года мы работаем.
Есть молодые ребята, которые приезжают. Мы их всему обучаем. Также есть у нас перспективы, рост. Есть молодые ребята, которые уже стали бригадирами. В принципе, у нас все стабильно, зарплата, обед, проживание. Все документы Прайдекс тоже на себя берет. Егер жұмыштан тамақ жебеймін, өзім жасап жеймін десе ашқанлар дагы бар екен. Мына плиталар турат, тумбочкалар турат, чай içсеңиздер дагы болот экен бул жагында. Тамақ ашты менимче эс алгандардан алып келет окшойт. Бул тамактарды биз жұмыштан көрдүк элек. Холодильниктер бар экен. Ошол 2 этаждан турат экен, негизи 4 холодильник бар экен ошол иштегендерге. Анан эс алганга мындай дивандар бар экен. Кол жуганга шарттар бар экен. Каканес көргөзүп атабыз, болушунча туугандар. Кир жуучу машиналар бар экен демекчи, бул платный окшойт. Бул жак душевойлор бар. 1, 2, 3, 4, 5 душевой. Мындай душевойдон экинчи кабатта дагы көрдүк азыр. Жумуштан жөө 15 мүнөт бери басканда жатаканага келесиздер. Каждый комнатада 10-дон 12 адамга чейин жатса болот экен. Бул жерде да 12 адамга алакташтырган месселер бар, бирок бул жерде 3 адам жатып атат турчуда. Шарттар бар экен чай ичкенге комнатада. Ызычу койгонго тумбучка демекчи, кол жуганга мындай шарттары бар экен. Мигрантчылык мына ушундай экен да. Бул агаздаган үй бүлөсүнө мекенди сагынган окшойт, желектелип коюптур. Чындыгында көрүп кубандым. Биз турган азыркы мына комната, азыркы тарткан общежитие жатаканадан алыс эмес жерге жайгашыптыр. Бул жерден дагы жумушка жакын экен. Өзгөчө бул комнатада 6 бир тууган жашаса болот экен. Азыр жашап атышыптыр. Менимче бир 3 адам жашап атат го дейм. Үчөөдө эч ким жок окшойт. Кийим койгонго мындай полкалары бар экен, тумбочкалар демекчи. Айнеги бар экен. Бул жерде душу, ажатканасы бар экен. Караңыздар, өзүнчө шарты жакшы экен бул жерде. Бул жагында дагы 2-4 адам жатса болот экен. Мына бул. Мындай бир туугандар, центрден коштошобуз. Колдон келишинче жеринен көргөзүүгө аракет кылдык. Атайын ошол жардама тартуу үчүн Красноярск шаарына келдик. Документтери так болгон үчүн, трудовой договорлор, жатаканалары, регистрацияларды кылып берген үчүн чагылдырып атабыз. Комментарияга, описанияга мен номерлер коюп койгонмун. Чалып байланышсаңыздар болот. Лайктан басып, каналга катталып кетчи, эсиңиздерден чыкпасын. Колдон келишинче ушундай так жумуштарды чагылдырып беребиз. Көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.